13 октябрдан 16 октябрга чейин Бишкек шаарында органикалык азыктарды өндүрүүчүлөрдүн 2-улуттук съезди өтөт. Бул иш-чаранын эң даамдуу бөлүгү Кыргызстанда өндүрүлгөн органикалык азыктардын көргөзмөсү. 5-жыл өтүп жаткан органикалык азыктар көргөзмөсүндө өлкө боюнча түзүлгөн 10 органикалык каймактардан келген дыйкандар өз товарларын жеткиликтүү баада шаардыктарга сунуштамакчы. Айтмакчы, органикалык азыктардын баасы кандай болот? Анын артыкчылыгы эмнеде жана кантип айырмалайбыз? Бул суроолорго Био-KG кыймылынын президенти Искендербек Айдаралиев жооп берди. Мына бул келе жаткан ушул жуманын соңунда күтүлүп аткан ушул органикалык азыктардын көргөзмөсүндө колунда ушундай сертификаты бар дыйкандар гана катышат да, э? Жок, бул жерде мына баягы 3 жылда жер тазаланат да. Бул сертификат берүү системасы дагы аябай немеде. Мисалы 3 жыл ошол органикалык дыйкан өзүнүн жеринде химиялык заттарды жана минералдык удобренияларды колдонбош керек. Анан 3 жыл тазалангандан кийин 4-жылы ошол сертификат беребиз. Бул ушул талаада өндүрүлгөн дыйкандын продукциясы бул органикалык продукция. Ага чейин баягы переходной деп коет. Органикалык азык менен органикалык эмес азыктын айырмачылыгын баягы түшүнбөгөн жөнөкөй катардагы колдонуучу кантип айырмаласа болот? Мына биз ушул маселени дагы элдердин арасында иш жүргүздүк да, баягы ошо органикалык азыкты кандай кылып тастыктаса болот деген суроо бердик да. Ошол жерде 70-тен ашык пайыз суралган 1,5 миң кишини сурап чыктым. Бул Ысык Көл областында, Бишкек шаарында. Бардыгы айтып атат, биз деген түзүнөн, жытынан, даамынан билебиз деп. Баягы сертификат тастыктаган нерсени эч ким айтышпайт. Ал ошол сертификат керектигин түшүнгөн адамдар 1%-тин тегерегинде болуп атат. Мисалы үчүн кадимкиле картошканы биз кантип өңүнөн, түсүнөн кантип айырмалайт экенбиз? Мисалы органикалык же органикалык эмес? Эми биздики мына бул биздин ата бабаларыбыздан келаткан неме болуп атпайбы? Мына илгери деле биздин чоң аталарыбыз эттин жеп көрүп эле бул эт деген нарын эт экен, даамдуу экен. Бул эт деген таластын башындагы айылдагы эт экен. Ушундай мындай бренд болуп калган, биздин өзүбүздүн неме ушундай болуп калган. Азыр деле базарга чыксаңар карабайсыңар, эттин бардыгы эле ат башы деп эле сатып атат. Оштон келеби, таластан келеби, көлдөн келеби ат башынын эти. Картошка болсо же болбосо кеминдин. Баягы ошол жерлерде туруктуу мындай мал багып, баягы органикалык эч кандай нерсесиз ошол бренд болуп калган да. Анан ошол бизде калып калган. Биздечи мисалы Бирок ошол базарда сатылып аткандын баары эле ат башынын эти, анан кеминдин картошкасы экени деген дагы мисалы үчүн көп ишене албайсыз да. Мисалы үчүн ошол эле Кытайдан пияз келип атат деп атат. Мунун баардыгы калпта. Кытайдан деле эт алып келип туруп эле, анан бул ат башынын эт деп сатып атпайбы. Бул деген баягы рынок системасында афера деп коет го мындай. Алдап азыр тиги иш козгоп деле жанагы шарлатанство деп туруп соттоп атпайбы. Мына ошол жана сертификат маселеси ушул нерселердин баарын чечет да. Мисалы гипер супермаркеттерге кирсек деле карасаңар азыр бүтүн баары органик болуп калды. Бирөөнүн да колунда бир документ жок да, бул органикалык каймак, органикалык кефир, органикалык дагы көп нерселер жазып эле ар ким ошол чыгарган фирма бир товарын знак кылып коюп эле органика деп жазып туруп эле өткөрүп атат. Бул жерде дагы көп жоопкерчилик бар да. Мына ушул багытта да биз иш жүргүзөлүк деп атабыз. Мына ушундай шартта, мисалы үчүн ошол эле алдыда боло турган көргөзмөгө барган шаардыктар канчалык жеткиликтүү баа менен ошол органикалык азыктарды, Кыргызстанда өндүрүлгөн органикалык азыктарды сатып ала алат? Эми сатыла турган азык түлүктөрдүн баасы анча деле кымбат эмес. Бул базардагыдан канчалык айырмаланышы мүмкүн? Базарлыктан анча мынча эле айырмаланат. Эми бул жерде баягы өзүнүн органикалык талаптары боюнча баягы дүйнөлүк практикада баардык жерде айтышат 20-30%ке органикалык азык түлүктөр кымбатыраак болуш керек депчи. Бирок эртеңки биз өткөргөн жарманкеде андай деле 20-30% кымбат болбойт. Бул эң негизгиси биз айтып атабыз да, мына былтыр бир таң калыштуу нерселер болду. Картошка алып кетишип, эртеси кайта келишти. Дагы картошкаңар барбы? Баягы илгерки картошканын жыты, илгерки картошканын даамы
бизге келди. А бирок ошол эртеси күнү картошка калбай калды да. Анткени себеби биздин органикалык фермерлер да коркушат да. Мисалы 3 күндө биз 5 тонна картошка алып келсе, мен ошону сата алам. Анан сата албасам кайта ысык көлгө алып кетемби? Мунун баардыгы эле баягы неме болуп атпайбы? Затратный механизм болуп атат. Ошон үчүн биз элди көндүрүш керек болуп атат да. Элди кандайча көндүрөбүз? Элди деген биз алдабаш керек. Мисалы ошол жанагы көргөзмө жарманкага койгон азык-түлүк заттарынын баардыгы баягы жогорку деңгээлде, сапаты жакшы болуш керек. Ошон үчүн жанагы сертификат, биринчи ошол сертификат маселесине биз ички рынокко сертификат берип атабыз, берип жатабыз деп атпайлыкпы? Ошону караш керек. Ал жерде баары стол үстүндө болот. Анан жана жоопкерчилик ошол сертификат берген орган да жооп берет кийинчи. Эгерде туура эмес берип койсо, адамдар баягы отравление болуп калса, дагы бир нерсе болсо, бул сертификат бере турган орган жооп берет. Анан эң негизгиси биз ушул элди көндүрөлүк деп атабыз. Мына элдин арасында ошол жанагы сураганда, опрос жасаганда. Ошондо дагы бир маселе койдук да. Мисалы, органикалык айыл чарбасы менен иштегиңиз келеби? Органикалык азык-түлүктөрдү жегиңиз келеби десек, дагы бир 74% суралган адам айтты, мен ошол органикалык азык-түлүктөрдү өндүргүм келет, анан үй бүлөмдү ошо менен камсыз кылгым келет деген бул ушундай жооп беришти. Бу дагы аябай чоң потенциал болуп атат. Элдин ишеними ушул жакка баратат да.